Азыркы учурда Бишкек шаарынын аймагында автоураган жаңы заманбап талаптарга жооп берген 2 дана кызматтык автоунаалар ишке киргизилген. Жалпы 14 багыттагы жол эрежелери боюнча функцияны аткарат. Анын башкы милдети жол кыймылынын эрежелерин сактоону онлайн көзөмөлгө алып, укук бузган айдоочуларды жеринде аныктап, тиешелүү чара көрүү болуп эсептелет. Автоураган унаалары ушул жылдын апрель айында ишке киргизилип, бир топ жакшы натыйжаларды берди. Атап айтканда, коопсуз шаар долбоонун алкагында видеокамераларга түшүп, бирок айыбын төлөбөй жүргөн 600 га жакын унаа аныкталып, соттун чечими менен издөөгө алынган 150ден ашык унаа, кылмыш жасоодо колдонулган 32 унаа, жол кырсыгы боюнча издөөгө алынган 61 унаа аныкталып, жалпысынан 900ден ашык унаа атайын жайга киргизилген. Автоурагандар тарабынан кыска мөөнөттө аткарылган ишмердиктин жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке жалпы 11 миллион сомдон ашык каражат түштү.